Senin oyunca ак караны ажыраткан, өз башы менен ойлонгон ким бар азыр? Билесиңби? Кыргызда өз башы менен ойлонгондор аз экен. Драматург Салжан Жигитовча 1,5 жыл элек. Анан өз башы менен ойлонгондордон Табылды Ийгенбердиев бар болчу. Ак караны ажыраткандар жок беле? Болгон да. Болгон биринекин. Жусуп Абдрахманов, Касым Тынстанов, ошол сыяктууларды биринекиндерди. Сталиндик репрессия көзүн тазалады да, андан кийинкилер суу жүрөк болуп калган. Батырчы, алда ак караны ажыраткан үчүн тоталитардык системаны көркөм чыгармада сындады да. Албетте Айтматов деп айтпай кое албайбыз да. Айтматов эми дүйнө адабиятынын дөшө жазуучуларынын бири да. Андан беркилери жок. Таңдар. Өз башы менен ойлонгондор жок үчүнчү көрүнгөндө эрсиген эл болдук да биз. Сен өз башы менен ойлонгондор жок аз үчүнчү тотугуш эл болбодукпу? Көрүнгөндө эрсиген батышчылы бар, орусчулу бар, арабчылы бар, кими гана жок. Болсо ошо да мо интеллигенция кейпин карасаң итиркейди гана келтирет да. Кайра эле баягыңды айтасың да. Ушу интеллигенция деген угуспачы итиркейди келтирипчи. Биз азыр башка түшүнүктөрдү калыпташыбыз керек. Башка түшүнүктөрдү. Эмне сунушту айта билем? Эмне түшүнүктү сунуштайсың? Инсанат болушубуз керек. Инсанат болушубуз керек. Мындай жарандык активдүүлүктү көрсөткөн. Былтыйып бурчта жатпай. Дегенде кандай? Инсанат дегенде эмнеси түшүнүксүз сага? Эмнеси түшүнүксүз? Инсанат деген бул өзүнүн атын булгабаган, жүзүн булгабаган, кошоматчылыктан алыс кишилерди инсанат деп, ошо коомдо абийирдүү ашчылык калыптаныш керек, ашчылык. Чындыктын тили менен сүйлөй алгандар инсанат боло алат дечи. Ооз каларлык барбы андайлар? Ар биринеки, бирок ошолор Кашаева алдыга суурулуп чыга албай атпайбы Кашаев? Алдыга суурулуп чыгып мындай бир кандай десем, сөз таппайм да, сөз таппайм. Айбандарча да жок экенбиз мынтип карасаңчы. Айбандарды билесиң го? Аларда күчтүүлөр гана лидер болот. Бизде күчтүүлөр лидер болуп атабы? Дагы азыр эң алсыз, эң билимсиз, эң кошоматчыларчы жана Чолпонбек Абыкеевке окшогондор лидер болуп турат да. Жанагы бүү бакчылар жөнүндө шилекей чачырап жазып жүргөн эмеби? Ким эле тиги? Ошол жана азыркы президенттин кеңешчиси. Ушунун өзү таланттууларды, билимдүүлөрдү, акылдууларды мазактоодо ушу Абыкеевке окшогондор падышанын кеңешчиси болуп турганы. Несин айтасың? Жанагы азыр эл акыны, эл жазуусу деген мамлекеттик сыйлык намдардын баарына ошо президенттин кулагына шыбырап отурган ошо киши да. Булчу эми жана талантсыздарга сыйлык, мамлекеттик сыйлык намдарды берип, оңду солду берип аткандын өзүчү бул таланттууларды, маданияттууларды, билимдүүлөрдү мазактоодо для утешения бездарных госнаградынын баарычы. Десең, болбосочу азыркылардан айталчы, Эсенбай Нурушев, Нуралы Капаров, Үмүт Култаева, Абдыкерим Муратовдун эшек такалап жүрүптүрбү десең, ушулар азыркы адабияттын балбал жанган жылдыздары да. Айтып отурсак, Жаңгаша, эмки серияда ушуларды кеп кылалычы. Таң жакшы кеп баштадым. Эмкиде кимдер мамлекеттик сыйлыкка татыктуу эле, кимдер татыксыз эле, ошолорду аты жөнү менен айталы. Атпесе элибиз ак караны ажыратпай калды.